Саламатсыздарбы агай эжелер. Мен Кадамжай районуна караштуу Жаш Тилек толук эмес орто мектебинин география мугалими Усманов Анвар болом. Мен азыр сиздерге интернетте Kahoot деген программаны кандай иштетүүнү, кантип тесттерди түзүүнү жана окуучуларга жөнөтүүнү көрсөтүп бермекчимин. Биз Play Marketке кирип Kahoot деген программаны жүктөп алганбыз. Мына жерде турат бул. Эми бул Kahoot программасын сиздер алгандан кийин бул программаны ачканыңыздарда сөзсүз түрдө ал электрондук поштаны жана паролду сурайт. Эгерде сиздерде электрондук почта жана пароль болсо, же аккаунтуңуздар болсо, ошону жазып кире берсеңиздер, ушундай бет ачылат. Эми бул программа англис тилинде болгондугу үчүн телефондо мында бир аз кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Эми мен биринчи тест түзүүнөн баштайбыз. Мына жерде эң астында create деген жазууну басабыз. Басканда ушул бет ачылат. Бул бетке биринчи мына жерге теманы жазабыз. Мисалы Кыргызстандын ички суулары деп коелу. Ички суулары деген тема коюп коебуз. Андан кийин мына жерге сүрөт койсок болот. Сүрөт. Ошо программанын өзүндөгү сүрөттөрдөн коюп койсок болот. Суулар жөнүндө, мисалы. Мен мисалы ушул сууну тандадым. Бул сүрөт коюлат. Мына койгондон кийин мына эң четтеги save деген басып коебуз. Эми мына эң астында оң жактагы add question деген жазууду басабыз. Ушундай бет ачылат, терезе ачылат. Бул жерден биз биринчи quiz дегенди басабыз. Бул ошол тест. Бастык. Эми бул жерге биз суроо, биринчи суроо жазышыбыз керек. Сурооду жазганда enter question деген жерге суроо жазабыз. Мисалы мен биринчи суроого Кыргызстандын ички суулары жөнүндө ысык көлдүн аянты канча деп жазайын. Аянты канча. Аянты канча. Демек мен азыр суроо жазып болдум. Бул суроого мен канча секундда убакыт берейин? Мисалы бул жерде 5, 10, 20, 30, кыйын суроолор болсо 90, 100, 20, 40 секунд берсе болот. Мен буга 10 секунд берейин. 10 секундду басып туруп Доне деген жазууду басам. Эми ысык көл жөнүндө мына жака биз көлдүн сүрөтүнө тандап алсак болот. Көлдүн сүрөтүн тандап алып койсок болот. Бул дагы жанагыдай эле жол менен save менен басылат. Мына сүрөттү койдук. Эми биз мына жерге 4 жоопту беребиз. Ысык көлдүн аянты канча? Мисалы мен мына биринчисиге 6236 километр квадрат деген жоопту коем. Бул өзү туура жооп. Ошон үчүн астында correct answer деген жазуу дагы жашылды белгилеп коебуз. Эми калгандарыга биз ушуга окшогон эле, мисалы 6456 километр квадрат. Кийинкисине мынасына мисалы 7205 километр квадрат. Кийинкисине 4367 километр квадрат дегендей мисал катары. Булар туура эмес жооптор негизи. Ушинтип биз белгилеп алдык. Демек азыр мен бир тесттик суроону даяр кылдым мен азыр. Эми экинчи тесттик суроону басыш үчүн эң астында оң жакта плюс белгисин басабыз. Плюс белгисин бассак, кайра эле баягы терезе чыгат. Кайра ушул quizди басабыз. Бул жерге суроо басабыз. Мисалы, Кыргызстандын эң чоң дарыясы. Эң чоң дарыясы кайсы? Деген суроо койдук. Бул суроого дагы 10 секунд убакыт берип койсок болот. 10 секунд. Биринчиге мен мисалы Кара дарыя деп коеюн. Кара дарыя. Экинчи жоопко нарын. Эми нарын бул эң туура жооп нарын. Ошон үчүн астында correct answer деген белгилеп коебуз. Андан кийин Сары Жаз дарыясы. Кыргызга биз Чүй дарыясы деп коелу. Чүй дарыясы. Экинчи суроодагы жооптор толук болду. Мында туура жоопту белгиледик. Мына жерге биз сүрөттү каалаган бир дарыя жөнүндө сүрөт коюп койсок болот. Дарыянын сүрөтүнө карап көрүп. Дарыялар мына сүрөттү коюп кое беребиз.
Koyup koyuyoruz. Mынаны save, сохранить. Азыр мен 2 суроо түздүм. Эми буну сакташ үчүн биз бул кете берет. Бул 10 суроо, 20 суроо, канча суроо түшүрүп койсо боло берет. Мен азыр ушуну сакташ үчүн мына эң үстүндө мынаны басабыз. Жок, муну эмес, мынаны басат экенбиз. Мынаны басат дагы, мына жерде save деген бар. Save. Сохранить этилип атат. Мына уже мен Kahoot менин Kahoot программасындагы Кыргызстандын ички суулары деген тестим даяр болду. Мына ачып көрүшүңүз да мүмкүн. Мына ичинде 2 суроо турат. Эми буну биз окуучуларга жөнөтүш үчүн кандай кылабыз? Окуучуларга жөнөтүш үчүн ушуну кайра өзүн басам. Ачылды. Асты жанында play деген жашыл баскыч бар. Play басабыз. Мына жерде challenge и host live деген жазып турат. Бул жерде challenge деген басабыз, окуучуларга WhatsApp'тан жөнөтүш үчүн. Challenge басабыз. Андан кийин мына жерде биринчи бөлүгүндө бул WhatsApp'та канча күн туруш керек? Мисалы, ушуну койсок болот да. Бүгүн мисалы 22 март болсо, 23 1 күнгө, же 2 күнгө, же 3 күнгө, же 4 күнгө, же 5 күнгө, каалаган күнгө коюп set деген басып коебуз. Андан кийин муну бүтүргөндөн кийин мына жерде create деген жазууду басабыз. Create'ни басып туруп, Create'ни бассак, мына терезе чыгат. Мына жерде 3 more'ни басабыз, 3 чекитти. Басып туруп WhatsApp'ты басабыз. WhatsApp басканда бизде WhatsApp'тагы группалар чыгат. Ошол группалардан тандап кайсы бирине тандайсыз. Мисалы, Санарип ТВ географияны тандасак, тандап туруп басып койсок ошого кетет. Ушундай көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.